Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Адахан Мадумаров мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Дагы бир залкарлардан бирөө айтканда, улуу инсандар идеяны талкуу кылат. Орто адамдар жагдайды талкуу кылат. А майда адамдар адамдарды талкуу кылат деп. Көрдүңүзбү? Туура. Адам канчалык майда болсо, ал ошол ушак менен жашайт. Бүгүн кыргыз журналистикасы да, кыргыз саясаты да, каалайсызбы, кыргыз коому дагы абдан майдаланып кеткен. Муну кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт дегендей деградация. Аябагандай деградация, маргинализация, люмпенизация деп коет. Бул илимий жактан берилген баалар. А эмне үчүн ошондой болуп баратабыз? Сабатсыздык. Сабатсыздык, дагы бир жолу сабатсыздык. Мектептер бүгүнкү күндө баягы орто билимге ээ болгон азамат жигиттерди, кыздарды чыгара турган жайга эмес, статистика жайына айланып калды. Эмче бул туура? Быйыл канча киши биринчи класска барды, канча бала 11 классты бүттү. Болду ошол эле. А кандай билим алды? Билим деңгээли кандай? Биз башка өнүккөн мамлекеттерге эмес, коштон мамлекеттер менен эртең бүрсүгүнү атаандаштык жарата алабызбы, жокпу? Биздин жаштардын аң сезими, алардын билим деңгээли, алардын алып аткан билим деңгээли менен эртең атаандаша алабы? Биз өксүк болуп келатпайбызбы? Мына башка мамлекеттерди карап келсеңиздер, алардын жетекчилери Борбордук Азиянын чөлкөмүндө алып карасаңыздар, улуу инсандар болуп атпайбы? А биздикилер кокусунан келип калып атпайбы? Даярдыгы жок келип калып атпайбы? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Коом майда. Ким кепилдик берет? Өмүр бою турган, кечирип коесуз, оюн бүтүрүп коеюн. Уктаса оюнда, түшүндө, турса оюнда жүргөн, кай жерден арзан алып кымбат сатам деген адам бүгүн президенттик эмес, деги саясатка келип туруп, мамлекетти да коммерцияга айлантканга, саясатты коммерцияга айлантып, ким кепилдик берет? Кепилдик эмес, Кыргызстанда саясат ошондой болуп калды. Саясат соода болуп калды да. Саясат соода. Тилекке каршы мындан 6 жыл башта Кыргызстан ушундай жолго барат деп Мадумаров айтса, баары тепкилеп жатып калбадыбы? Эми 6 жыл өткөндөн кийин Мадумаров туура айткан экен деп кайра айтышып атпайбы? Бул соодагер. Азыр бүгүнкү күндөгү жогорку кеңеш бул биржа. Ачык эле биржа. Ал жерде соода жүрөт. Мына социалдык жактан коргоо министрлиги бошоду. Конкурс жарыялаган киши болушуп атат. Ал соода. Кайсы партияга беребиз? Кайсы фракцияга беребиз? Ал фракция бизге эмне кылып берет? Ал биздин кайсы тарабыбызды колдоп берет? Бул кызылдай соода. Болгондо да жүзү жоктук соода. Бул арсыз соода. Бул принциби жок соода. Бул жеке керт башынын кызыкчылыгы үчүн болгон соода. Эгерде ошол социалдык коргоо жагы боюнча министрди, же ички иштер министрин, же каржы министри мыкты, мына өзүңө окшоп сырттан окуп келген керемет дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртө турган азамат болгон болсо дагы ал жерге барбайт жумушка. Аны албайт. Себеп сен керектүү партиянын мүчөсү эмессиң. Бүгүнкү саясатчыларга, жогорку кеңеште өкмөттө отургандарга Кыргызстандын кереги жок. Өзлөрүнүн партиясы керек. А партиясында ким? Партиясында 7-8 киши. А эмне үчүн? Жана өзүңүз айтып отурган капчыктуу, чөнтөктүү, дөң, бардык тарабынан төп келишкен, каражаттары бар, бир гана нерсеси жетишпейт, билими жетишпейт. Карап көрүңүз. Билим барбы? Жок. Илим барбы? Жок. Калганын баары бар. Кайгыбыз ушунда. Бүгүн илимдүү адамдарды, сиз айтып аткан интеллигент кишилерди, бул коомдун артта калган бир катмары катарында мамиле жасашат.
эгерде сенин минип тээп жүргөн машинаң болбосо, жакшы бир баягы тойканаларда балаңа той өткөрө албасаң, сен киши эмессиң. Сен бизге аралашпа. Сен профессорсуңбу, академиксиңби, эл акынысыңбы, эл жазуучусуңбу? Жок, 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 сенин ордуң тетиги жакта. Муну карасаң, бизге аралашып алганын деп, баягы майда, караңгы, башы бош, бирок чөнтөгү толо азаматтар сырттан күлүп турган заман. Бул кайгылуу заман. Бул өтө оор заман. Бул түшүнгөн кишиге келечегин өз колу менен кыркып аткан коом. Байкайсызбы? Макулсузбу ушуга? Ошондуктан ошондуктан биздин коом дагы бүгүнкү күндө ошондой. Сыртынан карасаң жылтырайт. Журналисттерди карап отурган болсоң, айланайын, биз дүйнөдө биринчи орунда баратабыз. Баары таң калып, тамшанып, ыйлап, бизге жете албай, артыбыздан кууп келатышат деп сайрагандарын көрөсүң. Бизде момда эркиндик бар, тигинде эркиндик бар деп сени менен жөн эле талашат. Урушуп кеткенге чейин барат. Куттуу болсун. Ушул сөзүңүз деле улай. Биздин өкмөт башчыбыз дагы акыркы 6 жылда биздин экономикабыз 2,5%-тен 6%-ке чейин өсүш болуп, биз абдан дүркүрөп өсүп баратабыз. Алар кандай көз айнектин жардамы менен көрүп атышат болот? Тилекке каршы мен ушул 97-жылдарында анда 32-33 жаштагы депутат элем. Мен Аскар Акаевичке бир жолу кайрылдым. Мен Аскар Акаевич, ушул көз айнегиңизди чечип, башка көз менен карап көрүңүзчү. Сиз өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздү куруп алып, микромир деп айткам, ошол дүйнөңүздөн чыкпай эле баары ушундай болуп атса керек деп жаңылышып отурасыз. Аалам башка. Барып караңыз. Эртең балдарга кандай тамак жасап берем деген үй бүлөт болуп кетти. Ал кездерде ошондой болгон. Ал кездерде нан да жетпей калган учур болгон. Анда да ишенген эмес. Анда да мени жектешкен. Анда да ошол КТР аркылуу эле уламдан улам эртеден кечке чейин согуп отурушкан. Бүгүн айтайын. Бүгүн эмне үчүн өзүн өзү өлтүргөн жаштар көбөйүп кетти? Эмне үчүн мектепке барбаган жаш балдар, кыздар көбөйүп кетти? Анын эсебин ким алып атат? Үйүңдө да кечинде короого чөжөлөрдү жыйнаганда санайсың го. Мышык алып кеткен жокпу, түлкү алып кеткен жокпу деп. Бизде элди санаган киши калбай калды да. Айыл өкмөтү билеби айылында канча киши бар экенин? Жок. Биз дали болсо Россиянын стат комитетине караган болсок, бүгүнкү күндө Россияда Бишкек менен Ошту бүтүндөй Кыргызстанды бириктиргенге караганда көбүрөөк кыргызстандыктар иштейт деп кечээ чыкты. Туура. Бул туура сөз. Демек анда бизде мамлекетте ким калды? Ким бар мамлекетте бүгүн? Алардын ордун ким басып атат? Мана караңыз, азыр Чүй проспекти менен басып көрүңүзчү. Турусбеков көчөсү менен басып көрүңүзчү. Кимдерди гана көрбөй атабыз? Кыргыздан башканын баарын көрөсүң. Ашканаларга барып көрүңүз. Кимдерди көрүп атабыз? Эртең эмне болот бул мамлекет? Кайда барат бул мамлекет? Ким менен калат бул мамлекет? Баленин баары ушунда турат. Эмне үчүн жылдан жылга мына 11-жылдан бери болуп көрбөгөндөй дүркүрөп өсүп атабыз дейт. Эмне үчүн анда 11-жылдан бери дүркүрөп Кыргызстанды таштап кеткен кыргыздардын саны өсүп атат? 800 000 кишиге жетип калды бул расмий. Бул расмий. Расмий эмес. Бул тек гана Россия тараптын берген маалыматы. Каттоодон өткөн кыргыздар. Каттоодон өткөн. Расмий эмес. Жөн эле 3 айга, 4 айга, 5 айга барып иштеп келип аткандар, же болбосо каттоого турбай коюп, агасынын, эжесинин, инисинин үйүндө барып иштеп жүргөндөр канча? Туура. Биз ушул ачуу чындыкты айткан киши бүгүн жаман көрүнүп калбады. Эртең келечегибиз кандай болот деген суроону берип койсоң, ишиң болбосун деп атпайбы? Туура. Залкар инсандар бүгүнкү күндө жок. Карап көрүңүз, бүтүндөй улутка, жалпы улуттук деңгээлдеги аксакал деген кишини таппай калдык. Туура. Коктук олоттун аксакалы бар. Ар бир партиянын аксакалы бар. Бул улуттун кайгысы. Бул улуттун келечегине чапкан каттуу балта. Мен ошон үчүн айткам, мына 10-жылкы кабыл алган конституциялар кыргыз мамлекетин туңгуюкка алып барат деп.
Кечээ референдум менен кабыл алган конституциясы кыргыз мамлекетин биротодо жокко чыгарат. Ошондо тепкилешти Мадумаровду 10-жылы, 11-жылы. 6 жыл өткөндөн кийин көрсө ар бир кадамына бомба коюлган экен дешип өзлөрү чыркырап чыгышты. Силерге бул мамлекет оюнчукпу? Бүгүн мындай ойноп турайын, эртең жакпай калса ыргытып жиберип башкасын алып ойнойм деген. Силерде жоопкерчилик барбы деп кайрылгым келет. СДПКсыбы, башкасыбы, коалициясыбы, кимиси болсо ошонусуна кыйкыргым келет. Оюнчукпу силерге мамлекет? Же бир баягындай бир тажрыйба өткөрө турган лабораториябы? Кечээ 6 жылдан кийин дагы бир азамат кыйкырып атат. Коалициялык өкмөт өзүн өзү актабаганы белгилүү болду деп. Ошон үчүн 6 жыл жүрүшүң керек беле? Эрнест Хемингуэй эске түшөт. Англиядан чыгып келаткан жаш жазуучу аял өзүнүн бир чыгармасын жазып, Эрнест Хемингуэйге алып барыптыр да. Аксакал, дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучусуз, уруксат бериңиз, мен ушул чыгармамды таштайын сизге. Карап окуп пикириңизди жазып берсеңиз деп. 2 ай өтөт, кабар жок, жарым жыл өтөт, кабар жок, акырында өзү учуп келип кайра. Жолугуп, аксакал, мен сизге бир чыгарма таштадым эле. Десе ооба дейт, эстедим дейт. Алып колуна карматат. Баягы жазуучу аял карап көрүп атат, биринчи барактан башкасын окуган эмес. Кандай десе жарабайт дейт. Бул чыгарма жарабайт дейт. Десе аксакал, сизде уят барбы? Бир гана бетин карап турсуз, калганын окубай туруп кантип жарабайт деп айтасыз десе, Хемингуэй айтат. Мен күндө эртең менен туруп өзүм 2 жумуртка бышырам дейт. Мен жумуртканын аягына чейин жештин кажети жок, жумуртка састык экенин билишим үчүн дейт. Бир эле кашык салганымда билем дейт састык экенин. Ошол сыяктуу сенин чыгармаңдын биринчи барагынан түшүндүм, эч нерсеге жарабайт дейт. Ошол сыяктуу 10-жылы кабыл алгандагы конституцияны айткан. Бул конституция кыргыз мамлекетин туңгуюк калып барат. Мени тепкилегендер тирүү. Азыр да гүлдөп жүрүшөт. Эми айтып атат, көрсө бул конституция баленин баары ушунун ичинде экен деп. Мынол конституциясы, азыркы конституциясы бул мамлекетти биротоло жок кылат. Кудай сактасын ошону. Ошол сиз айтып аткан конституциядагы мен ойлоп жүрчүмүн, биз өзүбүз жаздык го деп. Көрсө бул биз акыркы 2010-жылкы Америкадан ага чейинкини Франциядан алып келип жабыштырган экен. Ооба. Эмне үчүн биздин коомубузга сиңип кетпегени? Ал биздин менталитетке туура эмес. Арслан мырза, сиз сыртта жүргөнсүз да, мен ушуну сессияда какшайт элем да. Бөтөн бирөөнүн кийимин алып келип кыргызга кийгизип койгон менен кыргыздын мурду көзү өзгөрбөйт. Кыргыздын жан дүйнөсү өзгөрбөйт. Аны кабыл албайт, аны сиңбейт ал. Ал жукпайт. Келгиле өзүбүздүн каада салт, өзүбүздүн макал лакап, кылымдарды карыткан керемет залкар сөздөр бар. Ошолорго таянып туруп, конституция кыргыздын жыты чыгып турсун деп айтсам, мени улутчул деп ушул кезге чейин тепкилеп жүрүп атпайбы? Эмне кылайын эми? Кайгың ушул экен да. Кайгың ушул. Көз карашы төмөн, жеңил ойлуу аялдарды биз сойку деп коебуз да. Аларды кээде коомду бузуп атат деп күч органдары же болбосо коом өзү тартипке чакыранга аракет кылат. Ал эми саясий сойкуларды кимдер чакырыш керек? Жакшы сөз, жакшы суроо. Эл чакырыш керек. Эл чакырыш керек. Эл ошолорго так ишеним артпай коюу керек. Эл алар менен аралашпай коюу керек. Илгери айылда ушундай болчу. Киши ууру болсо, аны жакшылык жамандыкка, Куран окуган, бата кылган жерге да чакырбай койчу. Элден чыгып калды деген сөз. Бөлүп койчу. Элден чыгып калды деген түшүнүк болчу. Ууру болсо, жалган сүйлөсө, жакшы эмес эл менен мамиле кылса, арак ичсе, койчу ошону деп койчу. Азыр айылдагы эң кадыр барктуулар ошол уурулар болуп атпайбы? Ошол ууру болуп атпайбы эң кадыр барктуусу? Эмнеге? Себеп тыйыны бар. Коом оодарылып калды да. Мен айтып аткан ушул кайгынын өзү ушунда туруп атпайбы? Биздин көмөчүбүз көөдө мындай болуп оодарылып, тескери болуп калды. Ошону оңдоп келгиле кайрадан ата баба кандай колдонуп келген болсо ошондой колдонолу десең, сен артта калган бир инсан катары көрүп атпайбы? Биз кайрылышыбыз керек. Биз кайталы. Баягы
11 жылы мен президентке чыкканда артка кайталы деп айтсам, баары чалкасынан кетпеди. Элдин баары алга жылып атса, бул эмне артка кайтабыз дейт. Артка кайтабыз дегенде мен ошол касиеттерибизге дедим. Биз ал касиеттерибизди өзүбүз менен кошо алып жүрмөйүн, улут катары жок болобуз. Биз мамлекет катары жок болуп кетебиз. Билесиңерби, биз 3,5 миллиондой кыргыз эмне үчүн мамлекет болуп, эмне үчүн улут болуп жүрөбүз? Биз касиетибиз өзүбүздүн, бизге гана таандык болгон касиеттерибиздин бар болгону үчүн. Эгер алга деп чуркай берген болсок, эртең тилибиз, тил кеткенден кийин дилиң, дилиң кеткенден кийин диниң, ошону менен баарын кетет. Бүгүн кийимибиз калдыбы? Жок. Каада салтыбыз калдыбы? Жок. Сырттан, нарындан, көлдөн, таластан, оштон, баткенден киши келсе, козу сойгон үй калдыбы? Жок. Ошол козуну жакшынакай кылып союп туруп, жиликтеп дасторконго коюп аткан ошол үйдүн ээсинин баласы барбы? Жок. Үйдүн ээсинин баласы ошол козуну алып келип, мону союп казанга сал десең, сасыйт деп туруп таштайт, качат. Сасык деп туруп качат. Ушул кыргызбы. Кече мен бир кайгы болгон жерге Куран окуттум. Куран окутуп барып, анан мага тийген тиги устуканды ошол айылдын аксакалына келиңиз, тиги небереңизби десе, мени деди, небереңизге берип коюңуз десем, ал аябай кубанып, сүйүнүп аксакал небересин чакырып берип албайт да, титиреп албайт. Кармайлана уят кылба кишини десе, учунан момундай кылып чымчып кармап алып кетип баратат. Чымчып кармап алып ар жака барып таштап коюп атат. Силер жегиле деп. А биз башта аксакалдардын колунан жулуп алчубуз да. Биз күтүп турчубуз да. Кайсыл аксакал кимге ыргытат деп. Дасторкондон томолонуп бир 5 метр, 6 метр томолонуп келсе, жолдон бараткан тосого алып, тиги аксакалдын устуканын мен, кешигин мен жедим деп сыймыктанчубуз да, сүйүнчүбүз. Ошо кишинин жашын берсин, ошо кишинин акылын берсин деп ырымдачубуз да. А бүгүн ошол койдун кайсы бир жилигин момундай кылып көтөрүп жүргөн кыргыз эртең кандай кыргыз болот? Ким болот эртең? Ошол сыяктуу мына шайлоого барарда биздин биринчи кезекте коом өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Каттуу сезүү керек жоопкерчилигин. Кимди шайлайбыз? Мен эмес, жалгыз мен эмес, мен дээрлик айтам. Өзүбүзгө өзүбүз бир эл катары, улут катары өзүбүзгө өзүбүз ой жүгүртүшүбүз керек да. Мен эмне үчүн шайлоого баратам? Же барбай койгон болсо, мен киммин, адаммынбы? Мен ушул мамлекетке керекменби? Ушул мамлекет меникиби? А меники болгон болсо, мен эмне үчүн шайлоого барбай, кайдыгер болуп курсагымды тырмап жатам деп адам уялышы керек. Мына ошондой саясий, маданият деңгээл көтөрүлгөндө улутта бир жылыш болот. Ансыз жылбайбыз. Туура. Бул туура, абдан туура ой. Бир сөз бар. Ар бир үй бүлө бул мамлекет. Мамлекеттин кичинекей модели бул жеке үй бүлө деп. Өгөй атасы бар үй бүлөлөр көбөйүп кетти. Менин суроомду сиз түшүндүңүз болуш керек. Эгерде биз кичинекей үй бүлөнү Мен түшүндүм. мамлекет катары Мен түшүндүм. Жана сиз айткан майда саясатчылардын кесепетинен да. Ар бир саясатчынын өкүл атасы бар да. Ар бир саясатчынын өкүл атасы бар. Ар бир мамлекет өзүнчө бир балдарды багып алган. Кыргызстанда бакма балдары. Ошол балдары аркылуу ал мамлекеттер өзлөрүнүн саясатын жүргүзөт. Анан майда коом, сөздүн башына кайра келип атабыз. Майда коом өз киндигин өзү кесе албай, ошол өгөй аталарды карап отурушат. Кимдин өгөй атасы күчтүүрөөк экен деп. Ошон үчүн кыргыздын тагдырын бөтөн жактан күтүп отурат, ошолор чечет деп. Мына ол кайгы. Бул улуттук кайгы. Экөөбүздүн сөзү өтө философиялык болуп кетти. Себеп теманы ушундай койгон экенсиз, майдалык жөнүндө. Майда коомго сиз айткан өгөй аталар көбөйөт. Убактылуу болуп. Эртең ал атасы кетип калган болсо, өгөй атасы өзүнүн маселесин бүтүрүп алып, анын ордун башка ата келип ээлей берет. Себеп майда коомго баары бир. Нанды ким берсе, чайды ким берсе ошол болду. Ата болуп кала берет. Ата болуп кала берет. Баягы мен силерге жаңы ата таап берем деген кинолор көбөйбөдү? Ошол сыяктуу бул саясатчылардын майдалыгынын кесепети.
өз алдынча өз эрки менен бир маселени чече билбей калгандыгынын кесепети, күн карама болуп калгандыгынын кесепети. Бул алгачкы эгемендүүлүктү алгандагы жүргүзгөн 10 жылдагы саясаттын кесепетин бүгүн тартып атабыз. Күн карама саясаты. Бүгүнкү жүргүзүп аткан саясаттын кесепетин дагы 15 жылдан кийин тартат. Ал өтө коркунучтуу. Бүгүнкүгө караганда эсе коркунучтуураак болот. Анда өгөй ата деп жакшы айттыңыз сиз. Өгөй аталардын заманы келбейт анда. Анда кожоюндардын заманы келет. Өгөй ата кой эл көзүнө деп уялып кичине өз балага мамиле кылса дагы башкачараак бир мамиле кылса эл көзүнө, жок дегенде эл көзүнө аталык милдетти аткарып коелу дешкен бир сезимдер болот. А кожоюндар келгенде анда өтө чатак жагдай болот анда. Биз ошого баратабыз. Бейбаштык туу чокусуна жеткен да. Абдан бейбаштык туу чокусуна жеткен. Кече бир телеканалда журналист менен сүйлөшүп атсам айтып атпайбы? Мен бир мамлекетте айтат, мен барсам мени чакырып алып сурайт дейт. А сурабай эмне кылыш керек? Сен баарын кыргыз дейсиңби сен? Оң жактан кирсе, сол жактан кирсе деле кире бер айланайын, билгениңди жасай бер дегендей. Алар мамлекет. Алар сырттан келгениңди көрүп турган болсо чакырат. Кел көрсөтчү. Кайсыл мамлекеттин аты болосуң? Эмне максатта келдиң? Канча күн болосуң бул жерде? Айланайын, үйүңө тууганың келсе дагы айтасың, кандай маселе менен келдиң? Чай ичип курсагын тойгозгондон кийин айтасың да, кандай маселе менен келдиң? Момундай. Канча күн болосуң? Жана Абдылдай Иманкулов айткандай, кечээ келдим, эртең кетем дегенге чейин жеткиресиң го. Анан сен бөтөн мамлекетке барсаң, кантип сени сурабасын? Эмнеге келдиң деп сурайт да. Эл да алар. Ал кыргыз мамлекети эмес да, жайлуу. Каалаганын келип жайлап жата бер дегендей. Ошол сыяктуу мына жана 10-жылы, 11-жылы мен айткан сөздөрүмдүн баарын аябай жамандашып, тепкилешип жүрүп, мамлекеттин жетекчиси 25 жылдык чоң тойду айтпадыбы өзү? 6 жыл күтүштүн кажети бар беле? 6 жылдык мамлекеттин өмүрүн садакага чабыштын кажети бар беле? 6 жылдык адамдын өмүрүн садакага чабыштын кажети бар беле? Бул 6 жылдын ичинде эчен өмүрлөр кыйылып кетти. Эчен үмүттөр талкаланды. Эчен үй бүлөлөр бузулду. Эчен балдар жетим калды. Керек беле 6 жыл күтүштү? Кеп ушунда. Айткандар айта берсин, Руслан. Эмне деп ойлосо ошондой деп ойлосун. Эми бизди жаман көрүп калат экен деп биз ошондой баягы агынды, таштанды, агып аткан арыкка секирип ошолор менен кошо агышыбыздын кажети жок. Ар бир адамдын өзүнүн багыты бар, тандап алган жолу бар. Аларга жагабы ошондой баткак? Кете берсин агып. Биз таза сууну каалап атабыз. Албетте аларга жакпайт биздин талабыбыз. Ушунда деле жашай берсеңер болбойбу деп атат. Болбойт. Болбойт, себеби биз бир келебиз өмүргө. Бир келген өмүрдө адам деген касиетибиз менен жашап өткөнүбүз артык. Коомдун арасында сизди көп айтышат, сөзүнөн башка эч нерсеси жок. Тилинен чаң чыгат, бирок эч нерсеси жок деп. Сиз эмнеге ишенесиз? Ошол тил бул Кудайдын берген байлыгы. Тил бул Кудайдын берген байлыгы. Муну эч кандай акчага сатып ала албайсың. Бул жараткандан берген бир керемет нерсе. Бардык нерсе тил менен башталат. Оюңда болсо тилиңе чыгат. Оюңда болбосо тилиңе эч нерсе чыкпайт. Биринчиден, экинчиден биздин элибиз аябай кылымга арткан, залкар, көрүнгөсү терең эл деп айтабыз го. Биздин элибиздин эң туу туткан макалдарынын бири кайсы? Өнөр алды кызыл тил. Өнөр алды кызыл тил. Канча өнөрүң болсо болсун, бирок баарынын алдында тил. Тил бул акыл. Тил бул билим. Тил бул илим. Тил бул ой жүгүртүү, философия. Анан чексиз байлыгым ушул мен. Баягы акчасы көп банктары бар, анан ресторандары бар, анан тигиниси завод, фабрикалары бар дегендер менин тилимди сатып ала албайт. Алардын байлыгы жетпейт. Ишенсеңиз, байлык жетпейт ага.
Ошондуктан мен чексиз баймын. Биринчиси бул. Экинчиси, Черчилль менен баштадыңыз. Черчиллдин дагы акчасын сөз кылган жоксуз да. Туура. Сигарасын сөз кылган жоксуз да. Шляпасын сөз кылган жоксуз да. Же таягын сөз кылган жоксуз да. Черчиллдин эмнесин сөз кылдыңыз? Тилин. Минген машинесин да сөз кылган жок. Минген машинасында канча жолу премьер болду, кандай жеңиштерге жетишти, аскер министри болгон, деңиз министри болгон. Аларды айткан жоксуз да. Айткан сөз. Эмнени айткан сөзүн айттыңыз. Бул тил. Бул адамдын ой жүгүртүү кабилетинин деңгээли. Тил. Толстойду деле канча жыл жашады, кандай жашады, эмне болуп жашады деп айтпайсыңар да. Толстойдун эмнесин айтасыңар? Тилин. Эмне кылды? Жазып кетти. Айтматовдун деле банкын айтпайсыңар да. Туурабы? Айтматовдун самолетун же болбосо Айтматовдун үйүн, Айтматовдун пальтосун же таштап кеткен көйнөгүн айтпайсыңар. Эмнесин айтасыңар? Тилин. Туура. Айтматовдун тили деп окуйбуз. Демек бул эмне? Исхак Разаковдун жасаган иштерине сейрек киши айтат. Бирок Исхак Разаковду алдына киши салбаган чечен деп айтат. Токтогулдун эмнеси калды? Тили калды. Тоголок Молдонун эмнеси калды? Тили калды. Жусуп Баласагындын эмнеси калды? Тили калды. Үйү калдыбы? Же минип жүргөн аты калдыбы? Эмнеси калды? Тили. Бул байлык. Чексиз байлык. Ошон үчүн бүгүн ресторандары бар, машиналары бар, банктары бар дагы кетет. Эч нерсе кылса калбайт. Мүмкүн керек болгон учурда тарыхчылар изилдеп Модумаровдун тилин таап чыгат. А бул байлык болот. Экинчи маселе, коркунучтуу маселе, мына Дудук эки сөздүн башын бириктире албаган, өзүнүн пикирин билдире албаган. Кече Атамбаев абдан копол бир сөз айтып койду бир киши жөнүндө, ал өзүнүн жасаган ишинди айтып бере албайт деп. Мактана албайт дегендей. Мактана албайт эмес, жасаган ишинди айтып бере албайт дейт. Айтып бере албаган болсо, анда кимге тапшырабыз биз? Нереген залкар мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушуулар болот? Ал жолугушууларда эмне, футбол ойнойсуңбу? Же карта ойнойсуңбу? Же акчаң жөнүндө сүйлөшөсүңбү? Тил. Тил. Тил менен сүйлөшөсүң. Тил менен түшүндүрөсүң. Тил менен мамлекетиңди тааныштырасың. Бардык нерсе тил. Орустардын чоң чыгармасы бар, слово о полку Игоревой деген. Ошол башталат. Вначале было слово деп. Бардык нерсенин башаты сөз деп. Сөздү берметтей кылып тизип сүйлөштүн өзү бул чоң байлык. Асылгандар асыла берсин. Эгер Модумаровдун тилинен чаң чыгып атса, ошол чаң бирөөнүн көзүнө барып кирип атабы? Же бирөөнүн бетине барып шыбалып калып атабы? Эмне болуп атат? Чүчкүртүп аткандыр да. Эмне зыяны тийип атат? Эмне зыяны? Аллергиясы бар экен чаңга. Ошондуктан бул менин сыймыгым. Бул керемет. Ол кыргыз тили, кыргыз ушул тарыхын сүрөттөп, жазма тарыхы жок, Оозеки тарыхы бар. Кыргызда. Оозеки тарыхын кийин жазмага түшүрдү. Эгерде ошол кызыл тил болбосо, манасың кайдан келмек? Залкар эпостор кайдан жаралмак? Баарын ошону аздектеп, жоготпой сактап келгендиги үчүн кайрылып келди ошол баалуулуктар. Сөздүн баркы жок болуп баратканы. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан саясий сойкулар кайдан пайда болуп атат? Ошо сөздүн баркын билбегенден болуп атат. Туура. Илгери биздин ата бабаларыбыз айткан, жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деп. Биринчи жигиттин сөзү өлөт, андан кийин өзү өлөт деп. Карап көргүлө, баалуулуктарды карап салыштырып көргүлө. Баягы байлыгы жоголгон эр жигит өлөт деп айткан эмес. Аты өлсө өлөт деп айткан эмес. Үйү күйүп кетсе өлөт деп айткан эмес. Сөзү өлсө өзү өлөт деген. Туура. Караңыз. Эми алар башкачасынан айтат. Эми көрсөк окуй, бул сөз деген керемет байлык турбайбы? Биз
билбей эле ал кишини бай деп айтып жүргөн турбайбызбы? Эми башка жагынан алат алар. Эми дилинде, Нерсе айтып дээринде туруш жок болсо, ашып барса бирөөнүн айткан сөзүн кайталайттыр. Эми болуп турган сөз. Эми бирөөнүн сөзүн атын кайталап жүргөн кишилер маскара болуп атканын деле көрүп атабыз. Андай да болуп кетти окшойт. Бирөөнүн айткан сөзүн өзүнүн атынан айтты кылып, бирөөнүн оюн, бирөөнүн пикирин мен жанагы төрага болуп турганда министрлерди эмне үчүн кууп чыгат элем трибунадан. Кирип эле уважаемые депутаты, дорогие коллеги деп баштаганда айтат элем да айланайын. Улуу Манастын тилин эстеп кой дагы, өзүңдүн мамлекеттик тилиңде баштачы десем, мага кайрылып туруп айтат эле. Кечирип коесуз, доклад орусча даярдалып калыптыр деп. Анан мен суроо берем. Даярдалып калыптыр. Ким даярдады? Ким даярдады? Жардамчың даярдадыбы? Анда жардамчыңды чыгаралы дагы ошол айтсын. Сен бирөөнүн пикирин окуп берип атпайсыңбы? Өзүңдүн жан дүйнөңдө, көкүрөгүңдө эмне бар ошону айтчы. Сен кандай көрүп атасың бул маселени, кантип чечесиң? Сен бирөөнүн оюн окуба. Петр биринчи айткан да, император болгондо. Бүгүндөн баштап кагаз окуганга тыюу салам. Ар бир кишинин келеси болугу көрүнсүн деп. Колунан кагазды алып койсо эле келеси болуп калып атпайбы? Туура. Ошол сыяктуу кагазы жок. Пикириңди айт. Жүрөктөн чыккан. Анан жанакы талапкер болом деген депутаты болобу, президенти болобу, мен ишенимдүү кишим деп 4-5 кишини ээрчитип алат. Анан ошолор сайрап сүйлөп берет. Өзүңчү. Өзүң эмне дейсиң? Же ошол 4 киши иштейби? Сенин пикириң барбы бир нерсе, оюң барбы? Оюңда бирдеме болсо тилиңе чыгат. Эч нерсе жок болсо эмне чыгат тилиңе айтчы. Туура. Сөздүн азабын да тартып атабыз го дейм. Туура эмес айтылган сөз мамлекет. Сөздүн азабын тарткан рахат. Сөздүн азабын тарткан. Жок, мындай эл башкалары туура сөз сүйлөсө элге туура да. Азабын тарткан рахат. Эгерде ошол сөз экендигин билсе, жанакы сөз менен келжирек кепти аралаштырбаш керек. Адам келжиреп бир нерсени сүйлөп койсо, анын азабын өзү да тартат, бүтүндөй мамлекет да тартат. Туура. Келжиреп сүйлөп койсо, анын азабын бүтүндөй айылы тартат. Тууган уругу тартат. Керекпи Кыргызда илгертен ушундай болуп келген, кепке сынган, кепке жыгылган эр азамат, жигит бүтүндөй уруусун, бүтүндөй улутун Келечегин жыгыткан. урпагында. Мен ошол жерде кепке кемтик деген сөз бар. Туура. Кепке кемтик болуп калдык деген сөз бул жаңылып сүйлөп алгандык. Же сөздүн нугун билбей сүйлөп алгандык. Туура. Ошондуктан бул кеп деген бул өтө чоң маселе, бул оор маселе, бул саясатыңдан дагы оор маселе. Саясатты ал жака бул жака буйтап кетсең болот. Бирок кептен буйтаганыңда бүттүң. Сен киши катары жоксуң. Аларда сиз айтып аткан экөөбүз сөз кылып аткан, аларда тил жок. Алар дудук. Аларда курсак бар. Курсак бар, дудук. Бирдемени сурасаң дагы эки жакты карап туруп, коркуп туруп, ооба деген сөздү айткандан коркот. Жазылып калбасын да. Же жанындагы киши угуп калбасын. Туура. Алардын жашоосу рахат эмес. Алардын жашоосу зындандагы жашоо. Себеп жүрөк эркин эмес аларда. Муну түшүнгөндө заман башка болмок. Билимдүү адам менен сүйлөшсөң убакыттын кандай өткөнү билинбейт деп коет, бул туура сөз. Сиз менен баштаганыбыз азыр эле баштагандай болдук, бирок билинбей 1 саат өтүп кетти окшойт. Алдыда дагы айтылчу көп сөз бар, ар бир сөздүн убагында айтылганы менимче жакшы болот. Кудай кааласа, буюрса ошол күндөрдү баарыбызга элибиз менен бирге насип кылсын. Убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Рахмат.